Vay! Oyun boyunca. Asel Кадырбек кандай мушташат экен? Асел Кадырбек каты мушташат. Vay! Туугандар, аппа кала берсин десе. Асел эжеге үйлөнсөңүз, анын фамилиясын Асел Насип деп кылып өзгөртөсүзбү? Что случилось? Насип. Татынакайым, тарынчагымсың, балапаным мен сени сүйөмүн. Кой чай. Достор, бүгүн негизи абдан жакшы күн. Манай менен да бөлүшүүгө даярбыз. Сөктенде бул New TV Show программасы. Баарыңыздарды көргөнүзгө кубанычтабыз. Программабызга кош келдиңиздер. Анда эмесе, биз программабызды баштайбыз, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бүгүн биздин конокто Нурлан Баке. Нурлан Баке ал мамлекеттик эмес, ал биздики. Силердики. Достор, урматтуу телегөрүүчүлөр, New TV Show программасында конокто бизге белгилүү Нурлан Насип. Кош келдиңиз, Нурлан мырза. Анда эмесе, биз программабызды баштадык. Кеттик. Урматтуу телегөрүүчүлөр, түз эфирде New TV Show программасы. Бардыңыздарды көргөнүзгө кубанычтабыз. Мен Арсен Султанов. Биз программабызды сиздер менен биргеликте баштайбыз. Негизи бүгүнкү программабыздын келген мейманы бар. Көп хит ырлардын аткаруучусу, өзү эле негизи аты айткандай эле Нурлан Насип. Көп кыздарды буга чейин абдан сүйдүрүп жатса, эми күйдүрүп жатат. Ассалам алейкум. Кош келдиңиз. Кош келип калдык. Манайыңыз жакшыбы? Манай эң сон. Бүгүн сон күн болду да. Шашылыш күн, Шашылыш күн, эшикте пробка күн, маршрутка жок күн. Жумуш чачтан көп күн болду. Эми мен билишим боюнча интернет баракчасына карасак клип тартып аткан экенсиз. Эмне болгон клип? Бүгүн эле тарттыңыздарбы? Бүгүн ошол клипти тартып, мен быйыл окууну бүткөнүмө туура 10 жыл болуп атат. Ошондуктан быйыл 10 жылдыгым болот. Ошого жакында 25 май мен айылда чоңойгом, Токтогул району. Ошол жерде башка жакты билбейм го, бирок бизде аябай ушул майрам кичинекей кезден бери жакшы майрамдалат да. Ошондуктан ошол быйылкы 10 жылдык классташтарыма жана жалпы эле кыргыз элине бүтүрүүчүлөргө жакшы бир 10 жылдык 20 жылдыктарга белек болсун деп ушу мектепти сагындым деген жаңы чыгарма жаздык элек. Ошол чыгармага жаңы клип тартып баштадык. Мен ойымча бул клибиңизде эле ийгиликтүү болот болуш керек. Сиз кайсыларын жазбаңыз, ийгиликтүү менен аякталат да. Кудай кааласа. Анда эмесе, Нурлан мырза, анда эмесе мен ойымча бардык телегөрүүчүлөрдө эле билсе керек. Сиздин мүнөзүңүз негизи абдан жайдары да. Бирөө сизге кыйкырып жатса деле, же өзүн мүнөзүн көрсөтүп жатса деле, сиз ага күлүп жооп берип кетесиз да. Күлүп койсо. Анан кийин бизде эми буюрса мынакей үйлөнөсүз. Мен ойымча үйлөнгөндөн кийин негизи сиз үйдө эркек болгондон кийин кыйкырганды билишиңиз керек да. Бир гана үйдө эмес, негизи балким көчөдөн деле мынтип жиниңиз келтиргенде деп кыйкырып койгондой болупчу. Негизи жинденесизби сиз? Жинден бардык эле адамда мындай эме болот да, мүнөз болот да. Ошондуктан мен дагы кээде жин келет. Бирок эми багы публикада ар дайым жайдар жүрөм, бирок жеке жашоодо кээде болуп калат. Анда эмесе, азыр бизде ошого байланыштуу эми үн чыгат. Бул жакта экрандан эле көрүп турасыз. Ошол үн чыкканда сиздин максатыңыз ошол үндүн артынан жинденип кайталаш керек. Ал жинденип кыйкырат. Ооба, жинден. Мындай мүнөзүңүздү ошол жерден көрсөтсөңүз болот. Даярсызбы? Эми бияктагы лицом көрсөтүп коеюнбу? Бизге анда эмесе, жаңыртып берсе, дал ушул үндү көрсөтүп берсе. Сиз ошол кыйкырасызбы, жинденген вообще кыйкырып эмесин. Кандай сизге деп бүтүп калабы? Окшошту Нурлан мырза. Бардык окшошту. Анда эмесе, урматтуу телегөрүүчүлөр, мынакей Нурлан мырзанын башкы дагы жүзүн көрсөттүк. Бардыңыздар түз байланышка чыгыңыздар. 56 шаарыбыздын коду 0312. Бардыңыздарды күтөбүз. Түз байланышка чыгыңыздар. Мен оюмча калоо тилектер бар болсо керек, же суроолор деле. Ооба. Анда эмесе чалыңыздар. Биз ага чейин Нурлан мырза, сиз менен биргеликте азыр түз эфирден бир музыкалык клип көтөрүү. Сиздин аткарууңуздагы чыгарма. Дал ушул клиптен кийин биз программабызды улантабыз. Буюрса, оюндар абдан көп.
Мыкты музыкалык чыгарма бир гана сир үчүн жаңырды биз түз эфирде программабыз улантабыз. Бардыңыздар программабызга кош келиңиздер. Менимче кыздар, балдар, негизи апалар бардыңыздар үчүн сиздин мыкты ырчыңыз, сиздин балаңыз Нурлан Аси бүгүн бизде конокто. Анда эмесе, Нурлан мырза, менде ушул учурда суроо пайда болду. Буга чейин негизи сизден эле интервью алганда бардыгы эле тиш деп атты эле. Анан оңдоткондон кийин мурданкысы эле жакшы болчу дейт да кайра. Элдерди түшүнүш кыйын негизи. Негизи мен бир анекдот сыяктуу айтып кетейин бул нерсеге. Бир эркек аялын эшекке учкаштырып өткөтүп атыптыр да. Жок, үстүнө мингизипчи. Десе көчөдө өткөтүп аткан адамдар айтыптыр да агачы. Эми бул подкаблучник болбой, өзү эле минип аялын мындай эме артына учкаштыра албайт. Эртеси күнү артына учкаштырып кетип атса, элдер айтыптыр да, эми аялын сыйлап алдына отургузуп албай деп. Ошондук сыңары элге, элдин оозунда элек жок. Ошондуктан ар ким ар кандай ойду айта бериши мүмкүн. Ит үрөрөт, кербен жүрөрөт. Ар ким өзүнүн жашоосу менен жашаса деп ойлойм. Анткени мен ырларымды уксаңыздар, анткени ар бир адам өзүнүн келбетине мындай ылайыктуу нерселерди кылып кийинет деп ойлойм да. Ошондуктан барлыгыңыздарды жакшы көрөм. Эми тишим буга да көнүп каласың буюрса. Буюрса. Анда эмесе, биз билгенде эле жакында эле Асель эженин колун сурадыңыз. Мен оюмча ошол колун сурагандан кийин сизди жакшы көргөн кыздарыңыз, көрөрмандарыңыз келип автоунааңызга жазып кеткен жокпу? Нурлан, мен сага экинчи ишенбейм деп дөңгөлөңүздү жарып. Жок. Анткени карап турбайсызбы? Эртеси күнү эле Instagram баракчасына кирсек, интернет баракчасына жамгыр жаап атпады эртеси күнү. Кийин это слезы девушек деп жазып коюптур да, которые все плакали по Нурлану Насипу деп. Мен ойлоп калдым, бул аба ырайы бекерден эмес экен деп. Эми ар бир адамдын убакыт сааты келгенде үйлөнүүгө дагы убакыт сааты келиш керек деп ойлойм. Мен буга чейин ушу 25 жашымдан ушу үйлөнсөм деп кыялданып келчүмүн. Баягы ой, жумуш деген бүтпөйт экен, ана мына болуп, убакыт өтүп мына быйыл 27 жашка толуп, 28-тин эмесине кетип атам. Убакыт болуп калды, убакыт сааты келгенде үй бүлө күтүп, эл катары. Нурлан мырза, негизи сиз азыр жашооңузду айтып атасыз, бирок биздин телегөрүүчүлөр сизге азыр түз байлашка чыккан экен. Кабыл алсак түз эфирден. Алло. Да. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңар. Кош келдиңиз. Мен Нурлан Насипке кабыл айтпайын дедим эле. Батыраак айтсаңыз. Ырларыңыз абдан бизге жагат, балам. Сен менин балам менен эле тең болушуң керек. Сага ийгиликтер каалайм, көп ырларыңды жаза бер, ден соолукта бол. Рахмат. Таланттарың ташкындай берсин, өмүрлүү бол, иши кылып бактылуу бол. Үйлөнөм деп турасың. Алдыңдагы жолуң дайыма ачык болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин. Караңызчы, кандай гана жакшы баталар айтылып жатат. Негизи жакшы эмелерди угуп атам. Көпчүлүк эмелерден эми багы көрөрмандарыма дагы бир чети кичине катуураак тийиши мүмкүн. Анткени ар бир адам багы күмүр тутканда, күмүр туткандар бар болуш керек, эми өзүм айткан. Бирок ошондойлорго мындай кыя болот да. Ошого мындай эме кылсам деп, жана ошондуктан менин дагы өзүмдүн жүрөгүмдүн калоосу болот экен. Ошо менен өзүм тандаганыма кол сурап эме кылдык. Бакыт каалап койсоңуздар буюрса, ошол баары жакшы болот дейм. Анткени бул чыгармачылыкта биздин ырларыбыз гана сиздерге жакшы дем күч берип турса буюрса, баары жакшы болот дейм. Анда эмесе, урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер да четте калбай, азыр түз байланышка чыгыңыздар. 56-56-72 шарыбыздын коду 0312. Мен оюмча калуу тилек, балким бакыт тилейсиздерби, же суроо бересиздерби, бул сизден көз каранды. Нурлан мырза, бүгүнкү биздин негизи программага келген меймандар бардык эле телегөрүүчүлөр деле билет, оюндарсыз жөнөтпөйбүз. Бүгүнкү биздин оюнубуз биринчи эле оюнубуз детектор лжи деп аталат. Кыргызчасы аферист деп койсоңуз болот негизи. Анда эмесе, биз буга чейин сизге бул жака датчик делгенбиз. Ал датчик азыр жүрөгүңүздүн согушун текшерип турат. Ошондо алдап атабы же кандай? Азыр алдабай туруңуз негизи. Алдасаңыз билим калат. Билим калат, Анда эмесе, сурообузду атабыз. Калып айтсаңыз бул жака чыгарып беребиз. Чыгат, Анда эмесе, даярсызбы? Даяр. Урматтуу телегөрүүчүлөр, добушу бийигирээк кылып көтөрүңүздөр. Сыналга жакынак келиңиздер, көрөрмандар. Мен оюмча азыр ыйлап атып көрүп атса керек, Нурлан мырза, эмнеге деп. Биринчи суроо кетти. Эмнетен эле кызарып баштадыңыз го. Суроо мындай.
Буюрса, Айсел эжеге үйлөнсөңүз, анын фамилиясын Айсел Насип деп кылып өзгөртөсүзбү? Ооба же жок? Андай вообще ойлоп көрбөптүрмүн. Андай кылбасам керек эми, балким өзүнүн немеси, желаниясы болсо, макулмун, аны атак заставить этким келбейт. Биз аны азыр детектор лжыдан сурайбыз. Нурлан мырза, бизге туура жообун айтып берип койсо. Кой чай. Нурлан мырза. Алда öğretken bu. Нурлан мырза. Жанагы айткан тагыш эмеңиз, ушул анекдотуңуз ушуга туура келип атат, эмнегедир? Кийинки суроо. Сиздин көрөрмандарыңыздын 98%-ын кыздар, 2%-ын апалар түзөрүн билебиз. Эми тойдон кийин, сиздин тоюңуздан кийин бул көрөрмандардан айрылып калам деген ойлор келеби? Жок. Жок. Акыркы жоңуңуз жок. Эч бир жоготпойсуз. Эми жок болсо жок болот эми, просто мен өзүмдүн тандоомдо эми бул көрөрмандар жок болот деп жүрө берсек да болбой калат да. Бизге туура эле жоон айтып берип койсунчу андан көрө. Кана туура жоон жаңыртып берсе? Кой чай. Ушунча калптын эмне кереги бар? Нурлан мырза. Бул башталыш болчу. Негизи бүгүн көп нерсе ачыкка чыгып кетти болуш керек, а? Кийинки суроо. Сиз Айсел Кадырбековага ишенесизби? Негизи телефонун чукулайсызбы, бир аз текшерип, Айсел телефонун берсең деп айтасызбы? WhatsApp-тарын текшерип коюп мындай. Андай болот. Мурун көбүрөөк болчу. Азыр болбой калды. Ишенем. Мурун жашыраак экем да, мындай аябай. Болбогон нерселерге кызгануу сезимдер болчу. Азыр ишенем, мындай чукпайм деле телефон. Анда эмесе бизге детектор туура жоон жаңыртып берсе. Базар жок. Нурлан мырза, кыйкырганды үйрөндүк бүгүн. Чындыкка чыгардык. Бирок акыркы сурообуз калды. Башкача шоу программа болуп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, менин оюмча ушул Instagram баракчаңыздан бул деле суроо. Жакында эле караганда ушул кайсы бир кафелерде жеке концертиңизди бердиңиз кечки убакта. Бул концертке негизи сиз өзүңүздүн көрөрмандарыңызды кыйнап чакырдыңызбы же келип койгула деп эле жарнама бердиңизерби? Жарнамасын аябай берип жатты да, байма-бай. Бул концертке мен чындыгында ошо уюштуруучуларга эле жардам берүү иретинде Instagramга чыгарып аттым. Бизди негизи көпчүлүк ойнойт экен, ушинтип улам эле концерт коюп акча табат. Бизди баягы өстөр ошондой жерлер чакырат, Москвага, ушундай кафелерге гонорарыбызды алдын ала төлөйт. Биз барып ошол күнү выступать этип ырдап беребиз. Алар эл кандай болот, алардын өздөрүнүн эмеси. Ошондуктан алардын концерт жакшы болуш үчүн колубуздан келишинче Instagram баракчама мындай колдоо иретинде чыгарып турам. Анда эмесе суроо мындай болчу. Нурлан мырза ошондо өзүнүн көрөрмандарын кыйнап чакырдыбы? Же алар өз калоосу менен келдиби? Туура жоона жаңыртып берсе. Детектор. Аябай ойлонуп калса керек. Ойлонуп калды да. Же жүрөгүңүз башкача соғып атабы? Жок, жакшы эле. Базар жок. Бунусуна деле ошондой экен. Мыкты, колчолор болсун өзүңүз үчүн. Баарына ачык айкын жооп бердиңиз. Анда эмесе, Нурлан мырза, сиз келгенден кийин менин оюмча жандуу үн менен бир чыгарма аткарып алсаңыз эле болбойт. Ошо акапелла түрүндө азыркы учурда. Кайсыл бир чыгарманы ырдап берейин анда? Ооба. Элдик чыгармалардын ырдап берейинчи анда. Саройдун гана салкын айтосунан сагызган ганаң уча тейиз осунан санамаганаң алыбай издесем кантейин таба албай койдум ордунан көгөйдүн гана көркөм айтосунан көгүчкөн ганаң уча тейиз осунан көңүлгө ганаң алыбай издесем
Кантейин көрө албай койдум ордунан. Браво! Браво! Колчалар болсын. Анда эмесе, Нурлан мырза, акыркы суроо. Мен оюмча бүгүнкү программада сизге көптөгөн оюндар бар. Бул детектор негизи башталыш эле. Баштап тепкич. Негизи ушул Instagram баракчасын көргөндө ушул Асель эженин колун сураган күнү кандай сезимдер болду ичиңизде? Көп жылдан бери элдерден бекитип жүрдүңүздөр. Сүйгүңүздөрдү. Нерсени алып атасыңга акырынан. Негизи ошодон бери аябай мында чындыгында 5-6 жылдан бери чындыкка чыкпай жүрдү. Журналисттер, телевидение аябай кыйнап салыштыбы? Чакырып атышат. Бирок негизи жеке жашоо жөнүндө мындай табышма катары эле эме кылайын дегем. Бирок бүгүн айтып коеюн эми. Детектордон сурап койсо айтпасаң. Ошондуктан эми баягы ар бир адам өзүнүн болочок жубайына жакшы ушундай колун сурап атканда толкундануулар болот болуш керек деп ойлойм. Мен дагы ошол сезимди мындай эле эме менен көрүп жүрсөм, өз жүрөгүм менен билдим, аябай жүрөгүмдө толкундануулар болду. Аябай башкача сезимдер болду. Мындай сөз менен айтуу кыйын экен. Анда эмесе Нурлан мырза, мен оюмча азыр буну эксклюзив катары бир аз калтырып туралы. Бүгүнкү программада оюндар бар. Анда эмесе азыр сиз менен биргеликте биз 33 суроо 3 мүнөт рубрикасын кыскачага берели. Андан кийин биз телегөрүүчүлөр менен Нурлан мырза менен биргеликте телеканалдарда болбогон бир оюнубуз бар. Ошол оюнду биз сиздер менен биргеликте ойнойбуз. Мен утамбы же Нурлан мырза утабы? Ошончо көрөбүз. Эч алыспай туруңуздар. Кеттик. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз. Нурлан Насип, Арсен Султанов. Нурлан мырза, кийинки оюн түз эфирде. Бул өтө татаал. Азыр бул жактан сиздин тагдырыңыз чечилип калышы мүмкүн. Анда эмесе, биз азыр Sony PlayStation ойнойбуз. Sony PlayStation. Mortal Kombat оюнун тандадык, урматтуу телегөрүүчүлөр. Түз эфирден Sony PlayStation. Келиңиз, биз өзүбүздүн тапканчабызды алалы, кол берип коелу. Ким утулуп калса, бизде өтө кыйын миссиябыз бар. Ал миссияны сиз аткарып калышыңыз мүмкүн. Же балким мен. Сиз кимди тандадыңыз? Мен сага эмеде эле бир кызды алдым да атайын. Асель Кадырбекова ошондо. Мен ошондо кимди алайын? Нурлан Насипти алайын, Кеттик. Асель Кадырбекова же Нурлан Насип. Мен Нурлан Насип, Асель Кадырбекова. Кеттик. Даярбыз. Кеттик. Анда эмесе, биринчи раунд, достор. Мен токтой туруңуз. Нурлан мырза, анчалык болбойт эми. Буга чейин ойноп жүрсөңүз керек. Ойноп калчумун эгерде, достор мен. Сиздин эмнегедир бул жакта талантыңызда, опа. Биз ырчыларда утулуп калабызбы, Нурлан мырза? Нурлан Насипти ким менен түз эфирден сабатты айтканыңыздарчы. Нурлан мырза. Эмне буга чейин көп ойногон окшойсуз, Нурлан мырза. Эми келе албай алдыңыз, мен бардыгын түшүнүп калдым азыр. Жакыныраак Мессага. Нурлан мырза, комментарий берип турабыз. Оюн боюнча. Асель Кадырбек кандай мушташат экен? Асель Кадырбек катуу мушташат. Асель Кадырбекова Нурлан Насипти утуп койду, достор. Экинчи раунд. Нурлан мырза, мен оюмча сиздин келечекте жашооңуз көрүп койдум, үйдө ким эркек болот экенин. Асель Кадырбекова ушундай мүнөзү бар беле. Мына караңыздарчы, Нурлан Насип биз эми ырчы десек эле көп кырдуу талант экен негизи. Опа. Нурлан мырза, Асель Кадырбекова негизи күрөшкө барасыз, спорт менен машыкабыз. Ким? Асель Кадырбекова. Сиз балким. Асель жеңебиз деп коелу. Эми Асель барган үчүн мондай мушташып атат. Мен оюмча Асель Кадырбековну спортко бербеш керек. Бул жактан сиз эле запты жеп каласыз да. Анда эмесе мына оңойло утабыз, оңойло. Бат эле. Болгону ырчыларды. Азыр. Урматтуу телегөрүүчүлөр, кыргыз элим колдойбуз. Бул жерде азыр биз Нурлан Насиптин келечегин түзүп атабыз. Ким үйдө,
башкарат? Анда утулуп коерейин бар да. Нурлан мырза, 3-чү раунд калды. Акыркысы. Кеттик. Бул жер боло окшошпой калды. Негизи Айселдин мүнөзүн көрүп калдыңызбы мында? Көп жылдан бери сүйлөшөсүз негизи. Сизге жаккан кайсы мүнөзү бар? Айселянбы? Айселян бардык эле айымдарга тиешелүү жакшы боорукерлиги жагат. Жана мушташканы? Мушташканы жагат. Анда эмесе азыр Нурлан Насип менин командам, бул жак Айсел Кадырбекова. Азыр биз бул жакта келечекти түзүп атабыз. Эмне? Негизи мен алган Нурлан Насип эмнегидир башкача экен да. Жакшы мушташа албайбы экен. Жакшы мушташа албайт экенсиз. Сен катуу мушташа атасың калды. Сиз негизи өзүңүз спорт менен машыгасызбы? Өзүмбү? Ооба. Же азыр көп машыкпайсызбы? Эмне үчүн телефонда башка бирөө номер жүрөт? Кана уруп койбойсузбу ушул жерден? Сиз болсо, ал эмес. Ами. Кой мен турака чыкты сен. Астагфирулла. Үйдө эркек Нурлан Насип экен. Үйдө ким эркек экен? Ошондой экен. Ошондой экен. Бул жерде негизи кыйын айтыш. Аз. Жок. Басып койсом болмок экен да тигинди. Утуп калыппы ошондо. Достор, бул жерде азыр бир чоң тагдыр чечилди. Реванштай. Не кылабыз эми? Буну ичиш керек. Анда эмесе, утулган негизи мен бул жакта утулуп, сиз утулуп калбасызбы? Сиз Нурлан Насип болчуңуз да. Мен Айсел Кадырбек болчумун. Жок, антал деген жок. Бул жактан азыр коктейль жасайбыз. Ошол коктейлди утулган адам ич керек. Бул эми албетте мен. Анда эмесе, бул кофе. Кофе? Бул кофе. Бул кофе. Кофеден кояйын сага. Сага эфирде иштеген адамдарга кофе жакшы жардам берет. Бул энергияны көтөрөт, бул айран экен. Айранда мындай кошуп. Бул эмне деген коктейль? Мындай тактта мындай алып койсоң боло береби? Бул чай. Чай экен. Шуну мындай. Бул оңой эле экен да. Ооба. Бунун эмеден топурактан кошуп койсоңуз болот. Нурлан мырза, сиздин жакшылыгыңыз үчүн негизи. Буюрса, оюндагыдай болбосун, жакшылыгыңыз эң башкысы. Бул жакка кофе, айран жана чай кошулду. Мен оюмча кийин балким сиз дамдап көрөсүз. Сиз айрандан дамдап турасыз? Айрандан дамдап, сен андан аппак алып берсеңдир. 1-2-3 убактыбыз кыска. 1-2-3 оюнду утулдук, аткарабыз. Түз эфирде НТВ шоу алып баруучусу кеттик. Жок, болбой калды, а? Эмнегидир өтө. Туугандар, аппак алып берсин десе. Тойдо жүргөн көрөксүз эми. Акты түшүнөсүз. Сонун бекен? Сонун. Бул болгону чай, кофе, айран экен. Бардык эле. Негизи кандай коктейль жасаган билесиз? Коктейлби? Коктейлди билбейм. Нурлан мырза, негизи утулуп калдык. Бирок мен бүгүнкү программадан дагы оюндарыбыз бар. Алардан мен утулбайм. Аларды утабыз. Анткени аларды мен билем. Анда эмесе, программабыз уланталы. Азыр дагы бир музыкалык чыгарма. Биз азыр буюрса Сонени ойноп бүттүк. Бир музыкалык чыгармадан кийин бизде дагы бир эксклюзивдүү бардык телеканалда болбогон нерсе биздин каналда болот. Түз эфирден сиздер көрө аласыздар. Алыспай туруңуздар. Программабыз улантабыз. Бардыңыздарга мен оюмча ушул учурда абдан бир жакшы маанайда болуп жатса керек. Биздин каналдан алыспай туруңуздар. Себептен биз азыр дагы бир мыкты маанайды тартуулоого даярбыз. Нурлан Насип менен биргеликте. Анда эмесе, Нурлан мырза, айтсаңыз, буюрса мынакей жай мезгил келе жатат. Кандай пландар бар эми? Эмне мени кубантасыз, эмне менен өзгөчөлөнөсүз? 2 жыл мурун мен билишим боюнча Ысык көл туурасында ырдагансыздар. Бунусун да. Мен багы көрмандарыма жакшы бир угармандарыма жакшы бир эме дайындап атабыз, жакшы чыгарма. Кудай кааласа, алдыда мына жай быйыл дагы май айларында башталат экен. Орозо келип атат. Ошо орозодо бир жакшы тарбиялык мааниде бир жакшы ыр жазып атабыз. Кудай кааласа, жакында даяр болот. Сүйүүгө байланыштуу? Сүйүүгө эмес, сүйүүдөн сырткары мындай
Алла Таала жөнүндө керемет, энелерге арналган жакшы бир жагым чыгарма болот десем. Нурлан мырза, эми азыр сиздин чыгармачылыгыңыз боюнча билгенден кийин, мен оюмча телекөрүүчүлөр билет болуш керек. Ушул сиз Аселдин колун сураганда эле кайра эле ошол темага, интернет тармагында абдан бир видеороликтер көбөйүп кетти. Кичинекей кыздар ыйлап атат. Аларды көрүп бир четен бооруң ачып, бир четен ойлойсуң, байкуш кыздар ушунчалыкка чейин күбөр тутабы депчи. Анда эмесе азыр биз ошондой бир кыскача видеоролик бар. Чогуу биргеликте көрөлү экранда. Дал ушундан кийин биз программабызды улантабыз. Келиңиз, чогуу көрөбүз. Что случилось? Не oldu. Что случилось? Начал предложение. А ты хотела выйти за него замуж, да? Да. Ну ты пока ты вырастешь, он же постареет, Нурлан Насип. Я все равно выйду замуж. За него? Да. Все, малышка моя, не плачь, не плачь. Я все равно буду замуж выходить. Негизи мындай видеороликтер, чалуулар биз кастинг жарыялаганбыз. Ким жакшы ыйласа, ким жакшы сүйүүсүн билдирсе, биз телеканалга чакырабыз дегенбиз. Кастинг аркылуу бизге бир кичинекей кыз өттү. Абдан суранды. Мен Нурлан Насипти көрмөйүнчө жашым токтоп калат дейт. Кичинекей кыз. Анда эмесе бизге азыр студиябызга чакырсак, кол чабар менен. Анда эмесе. Чындап эле. Кандайсың? Кош келиңиз. Жакшыбы? Жакшы. Кел агай. Олтур агай. Бул жака. Экөөбүз олтурабыз, Анда эмесе келиңиз, айтыңызчы, кайсы сырыңызды айтканга келдиңиз? Оппа. Эфир деген сүрдү экен. Айта бериңиз, эмне айткыңыз келди эле? Эми Нурлан Насип Аселге тийбей албасын деп. Мына. Эмне үчүн? Мен аны жакшы көрөм. Мынаки. Нурлан Насип жаныңызда отурат. Кандай болот сага? Жагып атабы Нурлан Насип? Жакшы байке экен. Ооба. Бетинен өбүп койсоң болот. Мындай мүмкүнчүлүк келбейт кел. Бетинен өбүп койсоң Нурлан байкеңден. Аселе эжебиз ушул учурда абдан кызганып жатса керек, Анда эмесе, мен оюмча сиздин кичинекей көрөрмандарыңыз ушунча көп. Ушул эле биздин апаларыбыз эле баардыгы сизди ушундай бир ырларыңызды сүйүп угат да. Мен оюмча ырларыңыз аркылуу ушинтип күмбүрлериңизди таптыңызбы же ушундай бир келбетиңиз менен сүйкүмдүү болуш үчүн ушундай кичинекей кыздарды күмөр кылдыңызбы? Билбейм. Кастинг аркылуу биринчи орун алды бул кыз. Биринчи. Азыр эми образга кире албады бираз, бирок башка кыздарына ыйлап ушундай бир Нурлан байке деп. Мен ырларымды дагы ушундай концерттерге барганда ушундай залда кичинекей ушундай кыздар көп келет да, апаларым жаным койбой алып келди, ушунча жакшы көрөт деп ушундай эмелерин айтып келет. Мени келип кучактап кое бербей ушундай эме кыздарчы, анан колуман келишинче жакшы эме сөздөрүм айтып, белектерин берип ушундай эме кылам да. Эми билбейм, мен ырларымды деле жакшы көрөт, келбетим жакабы, аны билбейт деле экенмин, ырлардан болуш керек деп элем. Мен оюмча ошол эле болуш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирге байланышка чыгыңыздар. 56 шаарыбыздын кодун 1312. Караңыздарчы, кичинекей балдардын бактысын ушул түз эфирден таптык. Көптөн бери кыялданып турган кызыбыз Нурлан Насипти көрүп, азыркы учурда ушундай бир башкача эмоция болуп сүйлөй албай да калды. Нурлан мырза, кандай калоо тилектерди айтасыз эми кичинекей кызыбызга? Сиз да толкунап калдыңыз болуш керек. Мындай кичинекей көрөрман кыздарым көп. Ошондуктан бактылуу кыз бол. Сен азыр кичинекейсиң, чоңойгондо мен жакпай калам сага, билем. Азыр ушундай балалык сезимдериң менен мен жакшы көрүп аткан болушуң керек. Кийин жакшы көрбөй кал деген туура эмес болуп калышы мүмкүн. Мындай жакшы байкей катары кабыл алып жүр. Буюрса сиздин балдарыңыз менен балким сүйлөшөт, дос болуп. Кийин балдар менен дос болуп, буюрса. Мына караңыздарчы. Булар 2 жылда эле чоңоюп калат, бирок кыздар бат эле. Анда эмесе, Нурлан мырза, эфирибиз кыскарып бара жатат. Сизге келипиңизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Мен оюмча эми келген кичинекей кызыбызга жалпы телекөрүүчүлөргө азыр акапелла түрүндө да бир кыскача бир музыкалык ыр суранабыз. Акапелла түрүндө. Анда эмесе аткарып кетсеңиз абдан сонун болот эле. Балким апаларга байланыштуу. Кайсын ырдап берсек экен анда? Кайсын ырдайбыз? Келсе чогуу эле бардыгыбыз үчөөбүз.
Мен ушундай татынакай жакшы көргөн көрөрмандарыма Эркек кыз. Көпөлөгүм деген Ооба. сонун чыгарманы аткарып берейин. Келиңиз. Жалгызым менин жашоомдо сенсиң, кылыктарың чыгат эркелесең сенин, жараткандын энчилеп мага буйруп койгон белеги сенсиң сен. Мен түбөлүк дайым, кол кармашып жүрөлүк жаным, махабатка чөмүлүп бирге таталы сүйүүнүн дамын. Мен сени сүйөмүн, татынакайым, тарынчагымсың, балапаным. Мен сени сүйөмүн, жан дүйнөмдөн көкөлөп учкан көпөлөгүм деген. Браво, кол чабуулар болсун. Анда эмесе Нурлан мырза, келипиңизге чоң рахмат. Келиңиз, бул жерге. Биздин программабыз соңуна келип жетип, коштошууга да кезек келди окшойт. Түз эфирге келип, ушундай бир кызуусундагы көңүлүн оорутпай келипиңизге чоң рахмат. Ырашык билдиребиз. Буюрса, жаңы ырларды, жаңы хит чыгармаларды күтөбүз. Менин оюмча эми сиздин көрөрмандарыңыз эле азыр абдан сүйүнүп жатса керек. Бир четен абдан өкүнүп жатса керек. Мен болчумун ушунун жубайы деп. Балким көрүпкөр болуп сүйүнүп жатат. Мына бактылуу болсун дегендер, жакшы сөздөр. Рахмат барыңыздарга. Чоң рахмат. Сиздерге да рахмат эфирге чакырганыңыздарга. Ушундай татынакай көрөрманыңыздарым аман болсун. Албетте сиздер үчүн дагы ырдай беребиз. Ооба. Ыраазычылык билгизебиз барыңыздарга. Нурлан мырза, чоң рахмат сизге. Ден соолугуңуз, оорубаңыз эч качан. Урматтуу телегөрүүчүлөр, программабыз соңуна келип жетти. Коноктон Нурлан Насип болду. Мен Арсен Султанов. Буюрса, кийинки эфирден көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кечиңиздер мыкты маанайда улансын. Сак саламаттаныңыздар.